Биринчи топтогу майыптуулугу менен жарык дүйнөгө келген Элмурат башка адамдар сыяктуу жакшы жашоо үчүн баарына аракет кылып келет. Ал жакында эле кайдыгер эмес адамдардын колдоосу менен темир тулпар сатып алган. Şu dekabr ayında, dekabrın 17'sinde alıp geldi bu Kızılkaya'dan. Автомат, полностью ручное управление кылды. Машина айдашты өтө жакшы өздөштүрүп атам. Мен күндөн күнгө за рулем отурсаң үйрөнүп калат экенсиң. Азыр бул машинам вместо коляски да, азыр коляска иймей деле койгонмун да. Постоянно ушул машина менен жүрөм. Көчөдө өзүңүздөр деле көрүп калсаңыздар керек. Автоунааны башкарууну Элмуратка кошуналары үйрөтүп, ал эми жолдо жүрүүнүн эрежесин интернеттен көрүп окуп жатат. Элмурат айдоочулук күбөлүк алуу үчүн автомектепте окууну аракет кылууда. Бирок Баткендеги автомектептерде майыптарды окутууга лицензиясы жок болуп, каарманыбызды түйшөлтүүдө. Бизде Баткенде лицензия жок, майыптарды окутканга деп ушинтишти. Ана мен айттым, лицензия жок болсо дагы бир инструкторду жаныма отургузуп туруп, бир-эки неме кылып, кыскасы бир жол жобосун кылып право алып алсам жакшы болот эле десем, только Бишкекте же Ошто окуйсуңар деп сөйттү. Мен айттым, Бишкекте же Ошто окуй турган болсом окуй берем, бирок мен бул жерде үй бүлөм бар, бала чакам бар. Аларды таштап кете албайм да. Элмурат бир канча жыл мурун автоунаа мындай турсун, жашаганга үй жайы жок, ар кимдин колунда күн кечирип келген. Бирок анын жакшы жашоого болгон кыялдары орундалып, үй бүлө куруп, өткөн жылы балалуу болду. Ушундай биздин жашообуз, лично менин жашоом орусча айтканда изменилось на целых 360 градусов деп коет го. Ушу 360 градуска алмашты. Туура буга чейин өтө кыйынчылыктар болду, тоскоолдуктар болду. Ошонун баардыгын Кудайга шүгүр жеңип өттүк. Ошонун эми тирилик, баягы жашоо эгерде приспичит дегенде өтө зарыл керек болсо, как ни крути, по-любому кылат экенсиң да. Орусча айтканда хочешь жить, умей вертеться деп коет го. Ошентип эле жашап атабыз. Алиса, включи свет в спальне. Вот ушундай. Элмураттын оор тагдырын көрүп, жакшы жашоого болгон умтулуусун байкаган эл ага үй салып берген. Ал эми орто билимдүү болсо да, Элмурат замандын акыркы технологияларын жакшы өздөштүрүп, үйүндөгү электр тогу менен иштеген баардык оокатын үн менен башкарууга өткөрүп алган. Полный үйдөгү баягы плита барбы, Алиса стоп. Плита барбы, мультиварка барбы, холодильниктен башкасы, кыскасы баардыгы Wi-Fi-га подключение болгон. Ошо робот пылесос дагы бар, бирок азыр ал өчүк турат. Мына жаныңыздарда турат, көрсөңүз болот. Так, ушул биздин жашообузду бир аз болсо дагы жеңилдетти. Эми элден калышпай жашайык дейм да. Ар бир адам башына кандай гана кыйынчылык түшпөсүн, жакшы жашоого умтулуу керек деген девиз менен жашаган Элмурат автоунаасын айдап, такси кылып, үй бүлөсүн багууну максат кылган. Ал максатына жетүү үчүн бардык күч аракетин жумшайт. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.